бауырлар, түйіншелер, алар деле жакшы болуп кетип атат. Анан эме болуп калды, орозо башталып калды. Анан орозо кармап көрөйүнчү десем, орозо кармап, 30 күн орозо кармап. Өмүрү кармаган эмесмин. Ашказан гастрит болуп, оокат ичмейинчи тура албайт элем. Орозо кармап калдым. Ошондон бери ушу жасап келейт. Кудай ушул жакшы, белим деле, бутум деле жакшы болуп калды. Азыр балдарым өздөрү жумшайт. Апа, бар. Жакшы болуп атасыз. Күндөн күнгө сиз жашап атасыз. Бүгүн дагы өзү жазып коюптур. Бар. Temizleyici isteyip men ömrümün özüne ele barayım da onun Ошко барып келдим. Ошко барып келгенден бери силерге жалганмак үчүн Кудайга шүгүр да. Анан жөн эле бул биз-бирлер деле кылып ийген жок, ушинтип эле отурдук, ушинтип эле сүйлөштүк. Анан баягы юрфадагы 10 күн 15 күн жаткан ошончо физлечение неме деген баардыгынан бул жакшы болуп да. Анан жалабат дегенде сүйүнүп кеттим. Ошол жерде дагы айттым, жалабат барбайсыңбы десем, барабыз деп ошентти. Анан мен бул баланы башынан билет элем. 2008-жылы курортко жатканда ошондо бакырайган жап-жаш бала болчу. Анан массаж жасайт эле, императорский массаж да жасагансың. Анан мен 3-корпустан саат 9-да кантип келдим мен массажыңа десем. Эже комнатаңызда айтып коңуз, барып жасайм деп ошондо эле жасап берген да. Мен жөн эле интернеттен көргөндө эле буга ишендим, өзүнчө эле. Анан булар дайым айтат, барбагыла дебейт, докторго баргыла, дарылангыла дейт. Анан докторго дарылансаң деле баягыда убактылуу, анан эле кайра эле баягы болуп каласың. Анан ушу адам ушу өмүр өтөсүн деп ойлошот. Эми көпкө чейин кетпей турсаң жакшы болот эле бизге. 43-чү потоктомун. Ошондо бир окуганбыз. Мен институт алып, оозум кыйшайт, колум иштей калган. Анан өзүм короткоокто иштеп, ошонун продукциясын ичип, анан доктор келген өзүмдүн астана чыкканда кандай кылсам болот ушинтип алгам, эмне кылайын десем, доктор кандай ичер, продукцияңа ичер, катышып эме кыл деген. Бирок мен катышып көнүгүүлөр жасагандан кийин жакшы болуп кеттим. Мына астыңарга келип отурам. Мен сен айтып өтөйүн, 2003-төн бери мына колум ооруйт эле, катыйм. Ошо дерстен бир доктор ачпаган берген. Тапкам, Россиядан пенсия алам, тапкам ошо. Лечениеден ашпайт. Анан түшүнбөй эле 3 ай дарыланып, сен эки коёрмун. Эч ким келмей. Жакшы. Бүгүн эми атам тилгене сүйүнүп чуркап кетем. Жакшы. Анан азыр укам 8 ай болду, чала өтүрбөгөн жыландай болуп турам. Дальше кетер экен да. Эми Кудай өмүрүңдү берсин да. Сени жараткан ата энеңе шүгүр. Аллахым каерде болсун, Кудай колдо кызы жыл болот, тапкандагы берекет. Жакшы болду, баары жогу жакшы болду. Үйдө дагы семейный өзгөрүүлөр болуп атты. Балам аяк алып келди. Келиним жакшы, өзүм окшогон аягы жеңил. Анан мен ошо 90-га чыккан чалды бакканмын, 16 жыл кампир өткөндөн кийин. Кадим ошо намазыма ысык суу кылып берет, кийимдеримди ырастайт, жууат. Мен кандай иш кылсам, ошондой иш кылат да келиним. Анан кийин ошого Кудайга ыраазы болдум, сага ыраазы болдум, ушу сени ушунча эми Кудайым жибериптир деп ыраазы болдум да. Эми сен болбосоң кандай болот эле депчи. Азыр ушул убакка чейин неме жасап келип атам. Результаттар көп, чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун.
ошондо козгогон экен да. Козгойт? Катоолу. Катуу. Очередь менен барып апамды урушабайбыз. Апам бул жерде отурат. Апа туруп койсоңуз. Ошо сизге ыраазычылык айтканы келди. Апам жакшы иштен ашты. Ыраазычылык. Анан ошо апам катыштырганча эле биз өзүбүз результат алдык да. Сизге ыраазычылык. Эмне кылат дейли? Кадимкидей ден соолукта, жашообузда баары жакшы. Сизге. Апам жакшы. Өзүңүз да сүйлөп коесуз апа. Мен ошо сенди менен жасап жүрүп бекен. 28 жана бөлүмгө кошулдум, кыздар кошту. Анан ошондон өчүм ооруйт эле. Анан путум ооруп, анан путумдун тырмагында мындай эме суу чыгып турчу эле да, бармактарымда. Ошолордун жакшы болду. Жакшы эми мындай көңүлүм ачык болду, жакшы жүрүп калды, жеңил болду. Рахмат сага ошо ишиңе ийгилик балам. Бала чагаң менен үй бүлөң менен тынч бол, ишиңе ийгилик болсун.